Нооруздан бери биринчи жолу пленардык жыйынга чогулган депутаттар акыркы күндөрү болуп жаткан окуяларды талкууга алып, саясий баа берет болуш керек деген ойлор айтылган. Бирок күн тартибине кирген 12 маселенин ичинде 25-мартта Бишкекте болгон митинг, милиция менен элдин кагылышы тууралуу бир сөз жок экен. Мен дагы ушул 25-марттагы митинг боюнча бүгүн күн тартибине омбудсмендин маалыматын киргизип койсок. Себеби омбудсмен ошол кармалган балдардан маалымат алып чыгыптыр. Көрүп, ошону ушул жерден угуп, кандай болгон. Себеби социалдык тармакта ошо жаш балдардын катуу сабалгандыгы аябай чоң талкуу болуп жатат. Бул маалыматты биз угушубуз керек деп ойлойм мен. Акыйкатчын докладты апрелге чейин угуш керекпиз да. Ошол эле убакта сразу укпайлыбы. Комитетте талкуулап, анан бияка алып келбейби? Толук. Азыр чоюп анан все равно бир жумадан кийин, 2 жумадан анын баяндаманы угабыз да. Маселени күн тартибине киргизип койсо болмок. Бирок регламентке шылтоологон төрага комитеттин чечими жок деп туруп киргизбей койду. Урматтуу депутаттар, күн тартибин 37-чи беренеге ылайык келген сунуштар болсо, анда аларды кошобуз, болбосо аларсыз күн тартибин толугу менен добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Парламент биринчи жолу көрмөксөн, билмексен позицияны ээлеп отурган жок. Сөз эркиндигине болгон кысымдар журналисттерге миллиондогон сом айып салынып жатканда, тынч жөө жүрүштүн катышуучулары камакка алынганда дагы унчукпай отуруп беришти. Мен Садыр Жапаровду жактабайм, бирок күнөөлүү болсо жооп берсин. Бирок аны колдоп келген тарапташтарына бийликтин ошондой аша чапкандыгы бул туура эмес. Ошол жердеги жаш кыздарга, жаш балдарга болгон мамилеси, карыларга болгон мамилеси бул зөөкүрчүлүк. Муну сөзсүз түрдө ушуга окшогон акыркы окуяларга парламент сөзсүз түрдө өзүнүн баасын бериши керек. Эгерде бүгүн айтпасак, бүгүн ошол саясий бааны бербесек, качан беребиз? Сөз эркиндигине чабуул башталганда, куугунтук башталганда унчуккан жокпуз. Жалаанын негизинде саясий кылмыш иштери токула баштаганда анда да унчуккан жокпуз. Пленардык жыйын түшкү саат 11-де эле аяктады. 1 саат түшкү тамактанууга кетсе дагы 5 саат бар болчу. Бул убакыт маселени регламентке ылайыктап туруп, күн тартибине киргизүүгө толук жетмек. Вполне мог собраться комитет, вполне в перерыве. Вполне он мог принять решение. И сегодня мы должны были рассмотреть этот вопрос на заседании Чогурку Кенеша. Процедурно, законодательно все вопросы, все моменты могли быть решены уже сегодня, не нарушая норм регламента, как раз на основе 37 статьи, на которую ссылался спикер. Жогорку Кеңештин мындай мамилесин коомчулук кумга башын сайып алган төө кушка салыштырууда. Биринчиден парламентти төө куш деп атаганда мен алысмын. Парламент далеко төө куш эмес. Экинчиден мен айткым келет, интернеттен биз баарын тең азыр деген мурункудай эмес, интернет деген бар. Ар бир саат сайын, ар минут сайын көрүп атабыз кандай болгонун. Мен түшүнөм, Кыргыздын элинде укугун сакташ керек биринчи очередь. Анан Кыргыз элинин милициясында укугун сакташ керек. Бизде 120 депутат бар. Алар ак үйдүн ичинде кымбат килемдер салынган коридорлор менен басып, кымбат териден тигилген креслолордо отурушат. Элдин эсебинен чет өлкөгө чыгышып, элдин эсебинен айлык алышат. Ошондуктан аларды эл өкүлү деп коет. Бирок азыр эл бир жакта, депутаттар бир жакта калды дейт Равшан Жээнбеков. Президент болом деп парламентте жок дегенде 4-5 отурат. Айда жашап аткандай ошол 4-5 жашап атышат да. Алар башка дүйнөдө, Кыргызстан башка дүйнөдө жашап атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө оор социалдык экономикалык абал, саясат курчуп турган убакыт, жанагы мен айтып аткандай эле фундаменталдуу, маанилүү баалуулуктарга аябагандай басым болуп атат. Ушак чыгаруучу орган, балыктар, депутаттарга эмне деген гана мазак аттар коюлган жок. Бирок бир дагы эл өкүлү андай эмес деп баш көтөрүп чыга элек. Ачык айтайын, Жогорку Кеңеш барган сайын мыйзам чыгаруучу жайдан ушак чыгаруучу жайга айланып барат. Мыйзам чыгаруучу жайдан ушак чыгаруучу жайга тайраңдап барбаган жерлери калган жок. Вена, Венеция, Америка, ошол эле Турцияга дайыма барып эсалат. Булардын эмне акчасы жокпу деп ойлосоң, депутаттын көбү чириген бай. Миллионер эмес, арасында миллиардерлер бар. Парламенттик өлкөдө Жогорку Кеңештин статусу өзгөчө болуш керек. Ар бир депутат өзүнүн тарых алдындагы, элдин жана келечек муундун алдындагы жоопкерчилигин сезиш керек деген сөздү Өмүрбек Текебаев көп жолу айтты. Сиздер лидерсиңер. Өлкөнүн тагдыры силердин колуңарда. Өлкө силерди карап турат. Ушул жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек.
Биз бирөөнүн малайы эмеспиз. Биз эл өкүлүбүз. Бизге кайсыл бир кабинеттерге чакырып эч ким көргөзгө бербеш керек. Биз тарыхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элинин ишене турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди жогорку кеңештейт. Башка кеңеше турган, башка таяна турган таянары Кыргызстандыкы жок. Биз ушуну ачык жана так билишибиз керек. Өмүрбек Текебаев камакка алынгандан бери жогорку кеңештин жыйындары мурдагыдай кызуу болбой калды. Саясий ордо болгон парламентте маселе чечилбесе, анда көчөдө чечилип башташы мүмкүн. Бул нерсенин кесепетин кыргыз эли бир эмес 2 жолу көргөн дейт. Биздин мамлекетибизде болсо, мынакей массалык түрдө журналисттерге, саясатчыларга бийликти колдобогон массалык маалымат каражаттарына аябагандай болуп көрбөгөндөй басым болуп атат. Бирок тилекке каршы биздин бүгүнкү күндө парламентибиздин бары жогу билинбейт.